ачыгыраак же тонировкалар ушундайбы? Эмне бар дейсиң, активистүү жок? Астында мындай көп нерсе бар сыяктуу болуп көрүнүп атат да. Жок, эчтеке жок. Желек бар экен. Желек вообще не положено, да? Или положено? Ничего не будет? Негизи лишний нерсе болбош керек деп жазылып турат Да? бизнес. Алып таштайын. Ну, Кыргызстанга киргенде таап алгам. Ассаламу алейкум мекендештер, таксист коллегалар. Кандайсыңар, жакшысыңарбы? Мен Кыргызстандамын, Бишкек шаарында. Бишкек шаарына келип, кичине эс алып аткан болчумун. Анан Бишкекте көп эле адам тааныса керек. Бишкекте Максат KG деген номер 1 таксоблогер бар. Ошол экөө жолукканбыз. Жолугуп кичине бизнес класста иштеп, бир күндүк 12 сааттык батылдык сатып дегенбиз. Ошол азыр өзүнөн бир кыскача интервью аламын го дейм бираздан кийин. Максат өзү ушул машинада иштейт экен. К5 деп коет экен биякта. Москвада биз буну Optima дейбиз да. Ошо Яндекске барып бизнес класска подключение болдум. Ошол азыр Максаттан кыскача интервью алабыз. Бишкек шаары. Биякта таксопарк бар экен, Яндекс.Go, Line такси дейт. Мына айтып аткан жигит Максат байкебиз болот. Ассаламу алейкум. Кандай Максат? Алейкум. Сенин жакшыбы кесоктарың? Эртеге даярдансаң? Эртеге даярбыз, конечно, батыл болупту. Жана машинага отурабыз анда. Машинага отуруп. Меники да өзү Сенькине отурабыз. Отур, жана отур. Максат, анан канчадан бери таксиде иштейсиң? Ушу такси ойчу соло берейин сага. 2015-жылдан бери иштейм. Биздин орус баягы эле Москвада иштеп жүргөндөр балдар постоянно сөйлөшөт да. Таксиде канча табат депчи. Анан Москвада иштегенде биз жашырбайбыз, сразу айтабыз, монча табабыз, монча алабыз депчи. Секрет болбосо канчадан табасың бир күндө? Күндө мен көп жылдан бери иштеп билбейм, чото мындай таксиге деле прям аябай катуу иштебей калдым азырчы. Азыр мисалы, например, мен чыгам, менин планым бар. Күнүнө могу жайында жумуш жакшы болуп атканда күнүнө грязный 5000 сом иштесем кете берем да үйгөчү. Где-то 5000 сом 10 саат 9 сааттын ичинде чыгат да, грязный 5000. Ошондо проценти 20% грубо санай берели. Яндекстики 17, таксопарктыгы 2-2,5 3 аргандай да. 1000 сому кетсе 4000 сомдон бери 600 сом эмнеге кетет да, газгачы. Мен машинам газ менен жүрөт да. Ошон үчүн где-то бир 3300 3400 калат да. Таза. А только эме да, сен только бизнес класс иштейсиң да? Только бизнес класс менен иштейм, комфорт иштетпейм. Мындай конфликттүү ситуациялар болобу? Ушасыңбы? Клиенттермен. Болуп калат кээде. Шаурма жегендер көп отуруп алып машинага. Шаурма э? Базар жок. Эшикке отуруп жеп бүтүп анан отурбайсыңбы дейсиң да, карачы. Десең анан жеп берейин да эмне болмок эле деп. Эми өздөрү бар таксини кылбагандан кийин түшүнбөйт да. Түшүп калса жыттанат, алып түшүп кеткенден кийин жыттанат, кийинки клиент отурат. Ошондой ситуациялар көп болот. Чегем дейт, тамеки, айкас. Ошондой ситуациялар болот да. А мындай клиенттер менен согуштуң беле? Согушуп, бычак такап, пистолет таккандар болду белеби? Эми согушкан 1-2 жолу болгон, 2015-тен беричи. Бычак такап андай эчтеке деле болгон эмес. Андай деле болгон эмес. А негизи өзүң оюң кандай? Ушул таксиде деле иштейинбейсиңби? Ну, негизи таксиде иштесе болот да, бияктан Бишкекте. Болот да. Мен 2015-тен бери эле таксиде иштейм. 8 жыл болуптур да. 8 жыл болду да. Анан семьям бар, 2 кызым бар. Кудайга шүгүр. Кудайга шүгүр. Элдер айтышат го, мисалы такси менен чогултса болбойт деп, адамды өзүнөн зависит этет го дейм да, көп нерсечи. Просто мисалы такси дегенде элечи адамдар мындай интеллигент адам ойлойт да, такси десе эле бул самый нищий депчи. Ошол адамдар бар да, негизи Москвада мисалы такси десе эле типа вариант жок, самый последний работа деп ойлойт да. Самый деле андай эмес да, мен деле ошо 2016-да таксиде иштейм да. Ошону 2016-да таксиде иштеп эле, ошо менен эле жашап эле, ошо менен эле күн көрүп эле. Ошону айтам, самый деле бул самый таксиден башка иштегим келбейт да. Самый делечи. Мисалы
кудайга шүгүр эле тапсаң болот таксини иштепчи, анан жанагынтип ойлогондор туура эмес да. Ошон үчүн жаңылбагыла. Таксиде иштейм деген кишилер болсо иштей бергиле, смело элечи. Менден мисалычы Куба брат, любой киши сурайт го, эмне иш кыласың дейт, десек мен смело эле мындай грамм мындай ойлонбой турдум, таксиге эле эскелейм. Бир уялат го таксини. Мен вообще уялбайм, мен наоборот эмнесин уялат деп таң калам да. Мисалы сен эч кимден эчтеке урдабай элейсиң, эч кимден алдап элейсиң, адал иш өзүңдүн турутуң менен, мээнет менен тездеп таап атпайсың акчаңчы. Эмне деген мисалы нервтеле таксиденчи, эмне деген клиенттер бар. Ошон үчүн мен Бишкектен деле любой таксистерге айтам да. Смело эле таксиде эле айтып эле эмнеси бар экен депчи. Ошол максат биякта Кыргызстанда Бишкекте номер 1 боло бер. Такси боюнча номер 1 деп койсок болот да. Мынча аябай катуу киши да болчу. Анан Кудайым буйрса ошо эртең деп турабыз, эртең 16 эртең. Бүгүн 15-июнь, эртең 16-июнь болсо, ошо эртең 2 машина менен бизнесте иштей атабыз да. Мен эми көп деле биякта иштеген эмес, билбейм да, адашам мисалычы. Эртең эми чисто силер үчүн деп тартып атабыз да, самым элечи, кандай болот экен, организация, мисалы Москванын заказдары менен бияктын заказдарын салыштырабыз, кылабыз да. Ошол эми. Мен бирок коркуп атам да. Эмнеге? Азыр мен эртең 12 сааттын ичинде силерге туруп калсам, мага мындай элдер айтат, сен өзүңдү Бишкекте иштеп турган, ошо Москвадан келген. Сен биякта местныйсың да. Ошону айтам да, ошо утуруп калсам анан өлдүм да. Биякта мен бияктан адашып өлөм. Ошо удур кесип утуп кетсеңер анда өлдү деп атам да анда. Мен билем биякта таксилер айтат го, брат, сен тимеле койсоң болмок депчи. Ошондой, дагы эмне кылсак? Ошо мен негизи өзүм бар 8-9 саат, 10 саат эле иштейм да. Мен эртең 12 саат иштейм. 12 саат иштейди, стабильный. Ортодо бир обед кылалы, Ооба. 6 саат иштеп. Ошол максатты ким таанып алса, ким билбесе, максаттын ссылкасын каналдын түбүнө жазып коем, ошондон көрсөң болот, если болуп калат, көрбөгөндөрчү мисалычы. Ошол эртең кече жолугушканча комментарийдан жазып, мындай кандай оюңар бар, эмне оюңар болчу деп, өстүп кандайдай дагы предложение болуп, дагы суроолор болсо, может дагы бирдеке кылабыз да эмнечи. Ошол, давайте анда. Мейлигиле давайте. Биз батылды баштагандабыз. Максат экөөбүз жолуктук. Өспоттун жанына келип алып, машиналарды күйгүзүп отурабыз азыр. Кудайым буйрса бүгүн 12 сааттык смена болот. 12 сааттык сменаны тартып силерге көрсөтүп беребиз. Максат экөөбүз ишти баштагандабыз. Азыр 5 мүнөттөн кийин заказ күйгүзөбүз, Кудай буйрса. 12 саат иштейбиз, саат 3-тө баштаган болсок, түнкү 3-ке чейин иштемей. Экинчи заказ кылдык, 334 рубль. Так, кичине эс алайлычы. Бияктан бизнес класстын эмеси тарифи Москванын эконом классында экен да, почти. Анан арзан кылып коет. Короче, арзан экен бияк. Иштейбиз эми кечке чейин. Негизи 12 саат деп сөзгөнбүз. 3-тө баштадык, 3-кө чейин. Как раз пятница күнү адам болсо керек. Бирок заказ тындырбай берет экен негизи. Мечит сон мечит экен, жал жакта экен да. Биякты билбейт экенмин. Сон домдор коюлуптур да, салыныптыр. Кечке чейин да 3-кө чейин иштесек көрөбүз да, чоң жаңы райондорду көрүп. Навигатор менен иштеп жүрөм. Биз азыр барып обед кылайлы атабыз, саат 8 болду. Обед ичпесек, уже курсагыбыз кытайча аздап калды. Иш боюнча кечинде айтам да, кечинде дедим, мана иштин аягын айтайын, кандай экен, эмне вообще иштесе болобу, болбойбу, өзүмдүн отзывдарымды, комментарийлеримди айтып кетейм, ошон үчүн дальше көрөбүз. Фаиза деген кафеге келдик. Жакшы кафе дейт го. Азыр кирип тамагын көрөбүз.
Жигиттер, коллегалар, бул Файзанын менюсу экен. Бирөө Москва менен Кыргызстандын менюсу. Ушундай меню экен. Тамак заказ кылып, мен лагман заказ бердим. Жана сочный күнүткө. Фунчоза, Макс болсо, 3 бара заказ кылды. Тамакта тозун. Бул заказды алып келдим. 405 сом болду. Канча минутта дейсиңерби? 28 минут жүрдүм да. Это называется бизнес-класс. Мондай аңгыл-дөңгүл жолдор менен кеткесер, ошо жолдор мондай да, короче. Дөң. Ушуну айдап кете бересиң, көчөгө чыгып алып. Биз жумушту бүтүрүп, Макс экөөбүз жолугуп, чарчап, как будто тоону томкоруп, ой домкоруп деп койчу эле, кыргызча эмне дейчү эле. Анан келип отурабыз, биякта заработка карап коюп. Меники саат 3-тө баштаганбыз, 2700 плюс 500 канча сом болду, угушсаң ошода? 2700, 2700, 38, 3250. 3250. Анан 3250 кошсоң, адбарта. 3550. 3550. Короче, 11 саат иштедик, 11 сааттын ичинде 1 саат, даже 1,5 саат обедке кетти. Ошондо 3000 канча дедим? Баштайм калды уже. 3550 болду. 3550 болуп калды да. Бүт тарифтер бизнес. Көрсөтөйүн барыңар. Кантип эле бияктан? Платина кирсеңиз? Платина кирет, Платина кирет. Бүт тарифтер бизнес. Бул бияктан 77 бар бизнес. Бүт эми бар бизнес да. Эми Макстын карайлы. Макстыкы. Ты здесь, мен алышың керек ушунсун. Эртең мененки заказды. Алышың керек. 370 сом. Короче, 4000 экен сенкичи. 4000. Бияга 4. Бияга 400 деп коелу. 400. Ошондо 4400. 4400. Пробег 130 айдадым мен где-то. 130 меники 100 болду да. 100 айдадыңыз ба? Ошондой. Сөзүм, бирде сөзүм. Эмне деп сүйлөйүн? Чарчап калдым мен, кандай элечи. Жактырса бирөө. Кече жакшы эс алдыңар беле? Ошо кече гостьке баргам да, конок болуп, ошондон уктабай кичине кыйналып калдым бүгүн. Шалдырап, иште албай эле. Иштедим дечи, просто бияктын жолу кыйыныраак экен да, негизи. Москваны тандайт белеңиз же Бишкектиби такси боюнча? Жол Москвага менен кетем го дейм. Эми качан кетесиз Москвага? 10-15 күндөн кетем го дейм. 15 күн турам. В общем, Москвада жакшы экен дейбизби андай? Москвада калыппыз да. Коштошпой десең. Туугандар анда мейли анда. Көп абрат сизге да чоң рахмат, ушундай келип бир жакшы андай жакшы бир видео тартып, контент тартып кеттиңиз. Эмпи келгенде да обязательно чалыңыз. Мен кисине бир бодрый кылалы дагы. Чалабыз. Акон, жакшы бар анда. Давай. Мениңиз давайте. Давайте. Ийгилик сизге. Максбай кетип атат, Максбай. Макс экөөбүз тарадык. Ошол жумуш боюнча айта кетейин дегем. Бияктын бизнес класстын тарифтери Москванын экономдун тарифтеринде экен да. Даже болуп калды, что эконом тарифтен дагы ылдыйраакпы деп койдум да. Анан мен таң калып атам, эмнеге биякта мындай депчи, мисалы бензин биякта 95-61 сом турат экен.
Москвада 50 сом турабы, ушуна турат да. Анан продуктлар деле вроде бы бирдей да, мындай кээ бир мен ойлойчу. Бирок таксиники өтө арзан экен да. Анан клиенттер жакшы экен, бирок клиенттер эч ким эме болгон жокмун. Кадимки эле ушу сууга өткөзүн, суу коюп, ушундай кийинип, заказы бар. Жүрөт экенсиң. Бүгүн суулар ичкен жок, колхоз бар бирок. Ошол дагы эмнени айтсам болот? Кээде шаардан чыгып кеткенсиң, шаардан чыгып кетсең, жолдору жаман. Аңгыл дөңгүл мындай болуп кетет экен да. Анан негизи иштесең, машинаңда эме болуш керек экен. Газ. Машинаң газ менен жүрсө, значит иштесең болот да. Анткени топливого азыраак кетет да, 700 сом, 600 сом. Мисалы мен бүгүн 1600 сомго куйгам эртең менен. Ошонун где-то 1400 сомун иштеттим да, мисалычы. Иштеген заработагым аз эле да. Мисалы аз болуп калат да, мына карагандачы. Ошол ушулуп иштеп көрдүм, калган өзүңөр утуп калсаңар. Аман болгула. Колдон келсе видеого лайктан басып, подпискадан таштап дегендей. Мен просто өзүм айтпайм андай кылган нерселердичи. Аман болгула. Көрүшкөнчө.